Алмазбек Темирбекович, ордуңуз кут болсун, жаңы келипсиз. Ошондо сом менен алганда 600 миллион сомдой чыгып атат, туурабы? Туура. 600 миллион сом 56 айыл жалпысынан. Ошондо Ош областы, Чүй областынан көлдөн алып турсуңар, айылдарды санап кетсем 56 айыл чыгып атат. Ошондо 600 миллион сом 56 айылга деп божомолдоп айтсак, туура келеби? Жок, Ичинен каражатты именно таза суу канчасы жумшалат? Берде баштан келгенде бул 2018 ратификациядан өтүп, бул курулуш иштери башталыптыр. Ошондо 93 айыл кириптир. 93-төн мындай кыска айтканда 11 айылга акча каражат жетпей калган. Бул жанагы мамлекеттик бюджеттен 8,4 миллион доллар каржыланбай калган да. Пандемияда кыскартып салган. Ошону каржылаган, өкмөт каржылаган акчаны азыр. Ошондо бул айылдарга дагы канча айыл кирет? Общий 93 болот. Жалпы. Анда 56 эмес, 93 болот экен да? Жок, 93. Жалпысынан, ооба. Ошондо бул каражат 93 айылга деп бөлүп атат. 93 айылга жок, бул 7 миллион 11 айылга болуп калат. Мурда проект менен чогуу бириккенде 93 айыл болот. 11 айыл таза суу менен камсыз болот. Анан кийин бизде 2 подпроект бар экен, жанагы Гүрмөнтүдө, анан Акбулак айыл өкмөтүндө 13 многоквартирный үйлөр бар экен, 200 жаран жашайт экен, ошолорго система канализациясын жасап берет экенбиз. Анан акча ашып калса, бизде экономия болсо, анда биз жанагы грантты бизге кредит алабыз, элге грант болот экен, где-то 122 миң долларды жанагы ким кайсы жаран үйүнө санузел курса, туалет, ванна бирдеме курса, ошондо биз 300 долларга чейин биз каржылап берет экенбиз. Эми Алмазбек Темирбекович, менде мындай суроо бар да. Бул өзүмдүн мындай өткөн чакырылышта башыман өткөн бир окуя боюнча да. Эгерде бизде ошол таза суусу жок айыл болуп, бирок документтер боюнча мурда мамлекеттен каражат бөлүнүп, ал каражаттар мамлекеттик кызматчыларбы, жергиликтүү кеңештин депутаттарыбы, ошол жергиликтүү айылды башкарган башкармаларбы, айыл башчыларыбы уурдалып кетсе, ошол айылдарга бюджеттен кошумчалап акча берилбейт экен. Бирок элде эмне күнөө? Бир да ошол кызматкер жоопкерчиликке тартылбаптыр. Ошол мен Чүй областы боюнча айтып атам да. Аябай ызы чолгунбуз өткөн чакырылышта. Бирок аягында деген эл чыгып атат да. Уурдаганы өзүңөр, эми бизди деп бийликте айтат да. Жоопкерчиликте биз кыйналып калат, ошол айылдар эмне болот? Экинчи жолу каражат бөлүнбөйт экен деп ошол комиссиядан да өтпөйт экен. Фонддон акча сураса, областтан берилбейт экен, губернаторлор бербейт. Кийин мен камалып кетем деп. Бул маселени силер жетекчиликке жеткирдиңер беле? Карадыңар беле? Бул айылдар эмне болот? Бул айылдардын саны сиздер билесиздер. Мен ойлойм, маалымат бар болуш керек. Саны абдан көп. Бул адамдар эмне болуп калат? Жок, бул сиз туура айтасыз, бул учетто берилди деп калганда, анан Биякта ошондой айылдар барбы? Жок, бул жерде андай айылдар жок. Чүй областы боюнча ошондой айылдардын саны абдан көп. Ууру колу таза эмес, ууру кызматкерлер үчүн жөнөкөй жарандар эми жапа тартып атышат. Бизге суу берилбейт дейт, жалдырап барсак фонддон да бербейт дейт, жактан да бербейт, өкмөттөн да бербейт дейт. Ошол адамдарды эмне кылабыз? Элвира Жигаловна, буну да отдельно биз карап көрөлүчү, макул сиз жөнөткөн жана каттан айылдар мененчи. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн, бул учетто берилген деп кетет да биздечи. Бизде демек жанагы критерий. Но они не проходят по вашим конкурсам, вы поймите, вам уже выделены деньги, деп вы им отказ всем пишете. Таких сел по Кыргызской республике очень много. Всего вы же знаете это. 1906 населенных пунктов, из них 1071 населенный пункт нуждается в чистой питьевой воде на сегодняшний день. Больше половины. Да, у вас же информация есть. Я просто они ко мне, мы сейчас в рамках встречи подготовки к выборам будем встречаться в регионах с женщинами. 100% айылдар ушул маселени көтөрөт. Биз эмне деп жооп берели? Мисалы, мен сокул карам, эмне деп жооп берейин? Чүйдү кыдырабыз. Эмне деп айтайын? Силерге суу болбойт деп айта берейинби? Пока всем остальным не дадут деп. Потому что это очень проблемный вопрос, вы под это тоже не подпишетесь. Это гин ответственности. Ушуну мен ойлойм, сиз жетекчи катары, жаңы адам катары жетекчиликке коюңуздар. Ушуну чечип берсеңиз, көп адамдардын мындай батасын да аласыз. Элдем, чыныгы өзгөрүүлөр болуп атат, эскилер үчүн биз жооп бербейбиз деген мындай суроо туулуп калат да. Мындай ыраазы болуп калышат да. Биз карап чыгайлы. Караштырып көрсөңүз, бул бир, экинчи
Мурас Ордодогу пруттар боюнча сизде маалымат бар болуш керек, уксаңыздар керек, ызычуубуз көп. Мына мен күзүндө аяка барам, бул деген азыр шаарга кошулду, бирок деген окончательное решение за Минсельхозом деп атышат да. Ушул боюнча бир кабарыңыз барбы, эмне болду? Балдар чөгүп жатпады беле? Кайра кыш келет азыр. Убакыт бар, бул маалымат бар, бул жакшы билесиз, мындай айтканда бесхоздун алып калыптыр да, эч ким өзүн албаптыр убагында баланска. Жок, аякта деген ошол балдар акыркы жолу 3 бала тиги чөгүп кеткен прутта деген жетекчи хозяин каза болуп калып, жесир үй бүлөсү аялы калыптыр, бирок менчикке өткөн жок, ошол жагын аттактап беришебиз деп жооп берген жок да сиздин. Азыр мэрия менен комиссия түзүлгөн, иштеп атышат, муну баланска алып караш керек. Так вы решили осушить или вы решили продолжить? Или решили Решение передать? еще не принято. Не принято, да? Сейчас комиссия работает. Хорошо. Хорошо. Хорошо, все, рахмат.